заманбап жашоо темпи жана зыяндуу тамактануу жүрөк кан тамыр системасынын абалына терс таасирин тийгизет. Түрк диетологу Фатима Байсал Юсуфтун айтымында туура тамактануу жүрөктүн сергек болушунун ачкычы. Ал бул үчүн диетага кошула турган азыктарды санап өттү. Сарымсак кан тамырларга жакшы таасирин тийгизип, жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуу коркунучун азайтат. Адис күн сайын бир тишче сарымсак жеп турууга кеңеш берет. Балык жана балык майы сакталган омега-3 май кислоталарынын антиоксидант касиеттерине ээ болгон тромбтордун пайда болушуна каршы турушат. Жаңгак жана фундукта омега-3 кислоталары, Е витамини, магний көп. Жумасына 3 жолу 6-7 даана фундук жана 2-3 даана жаңгак жеп туруу сунушталат. Ошондой эле зыгырдын үрөнү жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алат. Эксперт күнүнө 1 аш кашык майдаланган зыгырды йогуртка же суюк тамакка кошуп жеп коюуга кеңеш берет. Сулуу, кара буудай жана буудай уну ден соолукка оң таасирин тийгизет. Көк чай болсо жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болушуна жол бербейт. Анткени ал антиоксидант касиетке ээ. Дарыгер кара чай же кофенин ордуна көк чай ичүүнү сунуштайт. Мындан тышкары шалфей жана ромашка чайлары дагы жакшы таасир берет. Дарыгер кызыл жүзүм, помидор жана дарбыздын да жүрөккө пайдалуу экендигин белгиледи.